керектүү сыйкырдуу сөздөр. Шыбыраган токойдун борборунда коёндун баласы бөжөк жашачу. Бөжөк ар бир таңда жумшак чөп үстүндө колун сунуп, көнүгүү жасап, күндү жакшы баштачу. Алар дайым жол менен секирип, көргөн ар бир жандык менен учурашып, кыңылдап, огон ырдап жүрчү. Кутман таң, деп уйкусурап жаткан көк чымчыктарга учурашты. Көп өтпөй ал мөмөлүү жерге жетип, эң чоң мөмөнү көрдү. Ой укмуш, ага эң чоң, ширелүү кызыл мөмөгө жетүүгө жардам керек болчу. Ал жакын жердеги жаңгактарын санап жаткан тыйын чычканды көрдү. Бөжөк терең дем алды. Ал сыйкырдуу сөздү билчү. Тыйын чычкан, мага ошол бийик мөмөлүү жемиштерди берип коесузбу? Деп акырын сурады ал. Тыйын чычкан санаганын токтотуп жылмайып койду. Албетте бөжөк, деп жооп берди тыйын чычкан. Бөжөк мөмө жемиштерди акырын себетке салды. Бирок күтө тур, кийинки сыйкырдуу сөз кайсы болду? Чоң рахмат, тыйын чычкан, сен сонун жардамчысың, деп кубанычтуу айтты бөжөк. Тыйын чычкандын куш куйругу кубанычтан кыймылдады. Ага жакшы баа берилгени жагымдуу болду. Тал күндүн нурунан ырахат алып, жайыла берди. Ой, бөжөк келатып, чоң эмен дарагынын түбүндө китеп окуп отурган акылдуу карыя түлкүгө туш келди. Түлкү бөжөктүн аны жөөлөп кеткенине ачууланган жок. Бирок бөжөк дагы бир күчтүү сөз керек экенин билди. О, Кудайым-ай, кечирип коюңузчу, мен кайда баратканымды караган жокмун. Түлкү көзүн кысты. Ысылыктык күн нурундай, кичинекей эле керек. Ал жолду тегиз, токойду достукка бөлөйт, деди ал. Сен туура сөздөрдү туура убакта айттың. Бөжөк үйүнө жылуу жана жарык маанай менен секирип жөнөдү. Суранам, рахмат жана кечиресиз деген жакшы адеп ахлак. Ал керектүү сөздөр шыбыраган токойдогу ар бир жандыкка бере алган эң жакшы белектер, жылуу, сылык сөздөр болчу.